урматтуу апалар, эже кандашдар, бүгүн Кудай тааланын буйругу менен алыскы Бишкек шаарынан ат аратып, мына шу алым ишибиз Бактияр Шарапов деген өзүбүздүн кулубуз сиздердин алдыңызга келип отурат. Мына шу Бактияр инебиз өзүбүздүн кулубуз, туулган жери өзүнүн Баткен районунун Карабак айылында туулган Азыр жашап аткан жери ошо Бишкек шаарында бүт Кыргызстан үчүн мына шу кеңештерди берип турат. Ошон үчүн бүгүн каласа Алла тааланын буйругунан биздин айылга келип калды. Şu qanday bir masalalar olsa açık dana kaygı Bahtiyar Taksaka verebilir. Buna Bahtiyar Taksaka sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala Rasulihil Karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli apalar, ejeler, qarindoshlar, jengeler. Birinciden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгын түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтиден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт, Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт, Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Ушундай улуу болгон Аллах Таала сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Ушунун бардыгына Аллах Таала бекер берди. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Эгерде сен Алланын берген белегини, ни'матыны эсептесең, эсебине жетпейсиң дейт. Алланын сизге берген белегини 1, 2, 3 деп эсептесеңиз, саныга жетпейсиз, баа койсоңуз, баасыга дагы жетпейсиз. Ушундай эсепсиз, сансыз, баасыз белектерди Аллах Таала берди. Мисалы, башыңыздагы чачыңыз. Канча тал чачыңыз бар? Эсептеп көрдүңүзбү? Сан жетпейт. Баа койсоңуз, баасы дагы жетпейт. Болуптур, башыңызга чоң экен эсептеп көрбөпсүз. 2 кашыңызды эсептеп көрдүңүзбү? Канча тал кашыңыз бар? Бул канча жөн эле турган нерсеби? Канча сулуулук да? 2 кашыңыз сиздин ушунчалык сулуулук экениңизди билип турат. Алла сактасын, 2 кашыңыз түшүп кала турган болсо, аппак эле жылансыз да. Эч жерде мынтип олтура албайсыз, урматтууган. Эгер 2 кашыңыз жок болсо, өзүңүздүн тери деген териңизге эле 3 жылда, болуптур 5 жылда сокур болуп калмаксыз. Тери деген териңизге эле көр болуп калмаксыз. Аллах Таала муну берди. Эсептеп эсебине жетпейсиз, баа кой баасыга дагы жетпейсиз. Алхамдулилlah, Аллах Таала кичине болсо дагы акыл берди. Сиздер чакылдыңыздар, мен келдим, мен сүйлөп атам, сиз угуп атасыз да. Алла акыл бергендиги үчүн. Алла сактасын, акылыңдан кичине эле тайык болуп калсаң өлдү. Канча сүйлөсө дагы кечирип коебуз, дамылап ушинтип көп сүйлөп калган дейт. Баягы, Алла шифа берсин деген бойдон кала бересиз. Канча көп сүйлөсө дагы не дейсиз? Башың ооруп кетти го, бар үйгө кирчи, башты оорутпай дейсиз. Ал ким болбосун айырмасы жок. Алла акыл бергендиги үчүн сиз келдиңиз, биз келдик. Алла ден соолук бергендиги үчүн. Алла караңыз, ата бабабыз айтат, 5 кол барабар эмес деп коет, Акыйкатта барабар эмес. Мына эң чоңуна не дейсиз? Бармак. Ушунуңуз эле жок болсо, сиздин атыңыз башка болот эле. Баягы колу жокты чакырып койчу. Кайсы колу жок? Баягы майыпчы, кайсы майып? Жана бармагы жокчу? Чөнтө эле айтпайсың мына. Толтура ат менен айтат эле да. Колу жок дейт, майып дейт, бармагы жок дейт, пистелет дейт. Кыскасы не келсе ошону айтып берет да.
Бирок бул бирөө эле эмес да, бул экөө болот атпайбы? Акыйкатта ушул эле жок болсо кармай албайт болчусуз. Ушул эле жок болсо тарта албайт болчусуз. Ушул эле жок болсо анық майып болот элеңиз да. Болуптур, булго чоң экен, эсептеп, эмне экен чоң экен. Мына эң кичине чыпалак. Ушунуңуз эле жок болсо, сиз бактылуулукту ушуга коймоксуз да. Карасаң, анан чыпалагы бар экен, бери келсең, мына көрсөсөң, карачы, кандай бактылуусуң, Анан чыпалагы бар экен, бери келсең, бардыгына чакыртып, жатып көрсөтүп, кандай бактылуусуң демексиз да. Акыйкатта урматтуу тууган, ушунуңуз бар сизде, Алла берди, бекер берди. Сизде бар, кадырга жетпей жатасыз. Азыр отурасыз, жөнөкөй эле пайдасын айтып коеюн, жөнөкөй эле пайдасы. Отурасыз, кулагыңыз кытышты, не кыласыз эми? Сразу мындай кыласыз, кыласыз? Бүттү, болду. Эгер бул жок болсо, кулагыңыз кытышса, мынаны тыккан менен бул батпайт да кулаккачы. Анан кытышып атса, буга айтсаң, буга баары бир биягдан тыгып, биягдан чыгарып береби? Парсылдагын жарып коебу, оорутуп коебу? Көрдүңүзбү урматтуу тууган? Аллах Таала ушунун бардыгын бизге бекер берди. Мына азыр кеч кирсе, уктайсыз, көзүңүз жумулду, оозуңуз жабылды. Мурдуңуз менен кулагыңыз ачык калды. Мурдуңуз менен кулагыңыз ачык калды. Уктагандан кийин эч нерсени билбейсиз. Уйку өлүмдүн бир тууганы. Мурдуңуз ачык калды. Аллах Таала адам баласынын мурду менен кулагына жагымсыз жыт коюп койгон. Неге? Уктазыңыз курт кумуска кирди, күрүгөм сразу артка кайтты да. Бул жакта жашоо жок экен депчи. Эгер бул жактан дагы жакшы жагымдуу жыт чыкса, сизди бир эле чиркей өлтүрүп коймок. Бир эле кумурска качанда эле сизди өлтүрүп коймок. Ана раббукумул а'ла, эң чоң кудайыңар менмин деп айткан Намрудту ким өлтүргөн билесизби? Чиркей өлтүрүп койгон. Мана мага сыйын кыла, мен кудаймын деген Намрудту чиркей өлтүргөн. Биз деген тоолуу аймакта жашайсыз, чымын, чиркей, чаян бардыгы бар урматтууган өлтүрүп коймок. Бирок Аллах Таала ушундай нерсени берди. Кече эле оор күндү өткөрдүк, карантинди өткөрдүк. Бардыгың эле маска так. Кулагың бар экен, тактың да масканы, туурабы? Кулагың жок болсо каяка тагат элең? Бирибиз дагы ойлонуп койгон жокпуз да. Алхамдулилlah кулагым бар экен, маска тактым деген жокпуз да. Маскам бар экен деп сүйүндүк, рахмат деп. Бирөө 4 сомдук маска берип койсо, ошого сүйүндүк да, рахмат, жакшы эле берди анабыл депчи. Аллах Таала ушунун бардыгын берди да. Алхамда ден соолугуңуз таза экен, биз келдик, сиз келдиңиз, отурасыз. Бул азыр мен сырткы эле көрүнүшүңүздү айтып атам да. Ички көрүнүштөн бир эле бөйрөгүң иштебей калган болсо, мынтип олтура албайсыз. Бир эле бөйрөгүң иштебей калган болсо, сиздин ушул жакка кете турган убактыңыз каяка кетет? Гемодиализге кетет, кан алмаштырганга кетет. Жөн эле кетпейт, 6000 сом акчаңыз менен кошо кетет да. Аллах Таала мына ушунун бардыгын бизге берип, бекер берип, энди не деди? Энди намаз оку. Энди ороза карма. Эми Куран оку. Эми түз жүр. Эми чындыкты сүйлө. Эми алдаба. Алла ушунун бардыгын берип туруп, анан өкүм берип атат. Намаз окугун деп. Акылың жок болсо, Алланын өкүмү жок. Жинди намаз окубайт ал. Жинди болсо намаз окубайт. Аллах Таала ден соолуктун бардыгын берип туруп, эми тик туруп намаз оку. Мен тик тура албайм да, бутум ооруйт, белим ооруйт. Анда отуруп алып оку. Мен отуруп алып окуй албайм да, анда жатып алып оку. Алла сиздин ден соолугуңузга карап туруп, андан кийин өкүм берип атат. Ошондон урматтуу эжелер, урматтуу апалар, Алла Таала муну бердиби, бекер берди. Бекер бергенди билген зат бекер алып дагы кое алат. Бекер алып дагы кое алат. Алла Таала сурабастан бердиби, сурабастан алып дагы кое алат да. Бир жерге барсам, бир аксакал көзү мындай жабылып жүрөт. Бир көзү жабык, жок көрүнбөйт экен. Мен сурай алган жокмун, жанымдагы аксакал сурады. Аксакал көзгө эмне болду деди, айтты, палакат дейт. Түз эле жолдо баратып, неге эңкейдим билбейм. Ушундай эңкейдим эле пырт этип бир нерсе кирип кетти, өгүздөй өкүрдүм ама дейт. Андай доош мурда чыккан эмес. Ушул бойдон жабы эле врачка барсам, карегим куюлуп калыптыр, эми көрбөйт экенмин дейт. Алла мына ушундай зат. Каалаган учурда каалагандай алып коет. Өзүмдүн жакын агаларымдын бирөөсү
инсульт болып, инсульттан өлді. Инсульт болып қалды, Бишкекте Фучика больницада. Мені дем салып қой деп шақырды, мақұл деп бардым. Дем саласам, жанында дағы толтыра орығандар бар екен. Ошол жерде олтырғандар, мен дем саласам, маңа уғызып бір-бірден сұрап атады. Кем баяға телевизордан шыққан ғой. Бақтияр, ана шол Бақтияр. Жақсы сөйлейді, жақсы сөйлейді. Азыр оқып бұсы айтайды, біздікін дағы оқып қойсын дейді. Мен оқып атам, ұғып атам бияқ. Дей албайсың да. Ова мен ошолмун дей албайсың да. Оқып бүтсем айтады, сізді көріп жөтілік, манаға дем салып берің. Жоқ, мен аға дем сала албаймын. Бұға салдыңыз ғой. Ал менің ағам болады, ошон үшін дем салдым. Бұға дағы салып қой берің. Жоқ, мен сала албаймын, салсам өзіме қиын. Десем, алдағы сөйлеткен инсульт болып қалған. Зорға сөйлеп атады, дем салып қойың, санамайын алықсам, мен 5 мал намаз оқиым дейді. Дем салып қойың, санамайын алықсам, мен дағы даватқа шығам, мәчітке барам дейді. Денсаулығыңыз тап-таза екен, оқи бербейсіз бе? Денсаулығыңыз тап-таза екен, намазды оқып, мәчітке бара бербейсіз бе? Сіз намаз оқыш үшін сөзсіз инсульт болып, ана маңға оқшаған дамыла келіп, дем салып, айықсаңыз, анан намаз баштайсыз бе? Денсаулығыңыз тап-таза тұрады, баштай беріңіз, бардығыз бекем намазды оқи берейді. Неге намазға басым жасап атам? Анткені пайғамбарымыз кимде-ким ла илаха иллалла Мухаммаdur Расулулла деп иман келтірген болса, ошондан кейінле намазға өкім беретілі. Емін намаз оқы дейтілі да. Ким ла илаха иллалла Мухаммаdur Расулулла деді, болды, емін намаз оқы дейтілі пайғамбарымыз. Неге? Пайғамбарымыз өзі айтып отады, намаз менің көзімнің қарегі. Намаздың диндегі орыды, денедегі баш сияқты. Намазды башыңызға салыштырды да. Себебі, екі қолы жоқ адамды көрдік, жашап жүреді да. Мен көрдім, екі қолы тең жоқ, бірақ жашап жүреді. Екі бұты жоқ адамды көрдім. Жашап жүреді, каласканындай қылып алып тұрып, жашап жүреді. Бірақ башы жоқ адамды көрелік біз да. Бар біз сізде де башы жоқ адам. Елестетің, отырсақ да біреу кіріп келді, ассаламу алейкум деп, қарасаңыз башы жоқ, уа алейкум ассалам деп, анаққа тығылы бересті. Андай болуш мүмкін емес екен да. Ошондықтан мен билем, алхамдулилла, баткен ели, әрбір жерде мақтадам, апалар, эжелер, жеңелер, сіздер ушунчалык жакшы адамсыздар. Бардык ишти жакшы кыласыздар. Эми намазыбызды бекемдеп алайлы. Кимде-ким окуйлык болсо намазын баштап алсын. Неге? Рамазан айы келе атат, жакындап калды. Ошого чейин намаздарды баштап дуа кылайлы. Анткени намаз урматтаган намаз эле деп койгону менен бул намаз окуган адам иманы күчөйөт. Намаз окуган адам ибадаты көбөйөт. Намаз окуган адам такыбалыгы күчөйөт. Намаз окуган адам Алланы зикир кылат. Намаз окуган адам Куран окуйт. Намаздын ичинде толук Куран бар. Намаздын ичинде толук зикир бар. Намаздын ичинде толук дуа бар. Намаз эле окуду дегени менен анын ичинде толтура ибадат, толтура пайдалары бар да. Ошондуктан бардыгыбыз балабызга, кызыбызга, келиндерибизге не кылайлы? Намаз окуганга шарт түзүп берейли, өзүбүз дагы намазды окуйлу. Себеби караңыз урматтууган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким бир эле багымдат намазыны калтырбай окуп жүрсө, ал эки дүйнөдө ырыскысы кем болбойт дейт. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Иш жок, бекерчи дейбил, багымдат окуң, ана иш. Багымдат эле окуй берсеңиз, ана иши. Берекеңиз көбөйөт. Койду караң, мисалы келтирет алымдар, кой, кадимки эле кой, союп жейсиз, тойго жетелеп барасыз, базарга барып сатасыз, дагы деле анан жылына кой, жылына бир эле жолу туат, жылына бир эле жолу туат кой. Эки тууган эсептелүү эле. Эгиз тууган дагы эсептелүү эле. Жылына бир эле туат кой, бирок союп жейсиз, базарга барасыз, не кыласыз, сатасыз, дагы деле көп да, көп. Итти караң, ит өз аты менен ит экен да. Союп жебейсиз, базарга барып сатпайсыз, тойго жетелеп барбайсыз, мана итти каяка байлайын депчи. Бирок туса жылына эки жолу туат. Тууганда дагы 10дон патыратып салат, Бирок дагы деле аз да, дагы деле аз.
Неге? Анткени кой куптандан кийин уктаң дегендей кылып туруп, куптандан кийин да уктайт экен, багымдат убакыты кирген учурда ойгонуп алып, ичидегин чыгарып, кепшенип, Алланы эстеп зикир кылып жатат экен да. Болду, буга береке келди эмечи. Буга ырыскы бөлүндү, буга береке келди, такыр ойлонбойт. Союп жесең деле карап коет. Тойго жетелеп кетсең деле макул, ыраазы, базарга апарып сатсаң деле көбөйө берет. Неге? Мунун ырыскысы бар, мында береке бар экен да. Ит өз аты менен ит экен да. Түнү менен жүрүп таң атайын дегенде, ырыскы бөлүнөргө келгенде уктап калат экен да. Анан өзүнүн ою боюнча эрте менен эрте саат 10-11-де туруп алып, ушунчалык аракет кылат экен да. Иштеш керек, көбөйүш керек, бул иштин уяты жок деп аркасынан толтура күйөө балдарды ээрчитип алып көчөмө-көчөдө жүрө берет экен. Бирок ырыскы жок да, береке жок. Береке жок. Эми 8-9-дон 10-дон патыратып туурса дагы береке жок, көбөйбөйт. Ошондуктан, урматтуу апалар, эжелер, биз акылдуу, имандуу, дин менен жашаган адамдарбыз, бардыгыбыз балдарыбызды, кыздарыбызды намазга ойготуп, намазга тургузуп, өзүбүз туруп дуа кыла турган болсок, береке келдиби? Болду, бардыгга жете берет. Кеңири жашай бересиз. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Ошондон эң негизгиси бардыгыбыз намазга бекем болушубуз керек. Пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө жатканда дагы намаз окугула, намазды калтырбагыла, намазга бекем болгула, намазды таштабагыла. Ошондон пайгамбарыбыз сахабаларга не кылат эле? Иман келтирди, намазга өкүм бурат эле. Намазыңыз тура турган болсо, болду урматтуу туган. Аллах Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Намаз бузукулук, жаман, динден кайтарылган иштерден тыят. Намаз окусаңыз, анан жаман иштер тыйыла урматтуу туган. Урматтуу эжелер, биз мойнубузга алабыз, эркекти эркек кылган аял киши. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Буюрса кечкирсе биз эркектерге да айтабыз. Эң негизги ошолорго айтыштан алдың сиздерди топтодук. Неге? Эркекти эркек кылган аял киши сиздер. Сиздер эне үйдөгү медресе. Үйдөгү медресе. Эгер сиз төлөп өстүргөн балдарыңыз чоңоюп бардыгы жакшы боло турган болсо, адамдар не дейт? Атасыга рахмат дейт. Атасыга рахмат. Эгер балдары жаман болуп, атасы алкаш болуп, балдары жаман болуп, бардыгы жаман чыкса не дейт? Атасы жиндинин бирөө жинди, апасы жиндинин бардыгы жинди. Мунун апасы жинди да ошого ушундай болду дейт. Ананы караңыз, Неге? Жакшы адамга сөз тие берет экен да, Мынал дуал аппак болуп турат, бир жерге көө жукса, бардыгы билип калат, аны көрө болуп калыптыр, Аппак актап койду, бир жерге эле кара жукса, бардыгы көрө болот экен да. Тиека көө жугуп калыптыр. Калган жер акпак турат, ошону карай бер, жок аны карайт экен, көөнү эле карап калат экен да. Ошондон апалар, сиздер динде ушундай аппак таптазасыздар. Жаман чыгып калса эле сиздерге эме кыла берет, жабыша берет. Жакшы чыгып калса эле болду, атасыга рахмат да. Атасын эркекти эркек кылган ким болуп атат? Аял киши, сиздер. Ошондон биз Имам Аззам мазхабындабыз да, динде 4: Имам Аззам, Имам Шафи, Имам Малик, Имам Ахмад. Ошон биз Имам Аззам мазхабындабыз. Салтын деп ошону кармайбыз. Ошол Имам Аззамдын Имам Аззам болушуна себепчи болгон ким эле? Апасы эле. Атасы ал бирөөдүн алмасын уруксасы жеп койгон киши эле да. Имам Азам 6 жашында кары болуп чыкты эле, бардык адамдар кара токой боюнча, бозадыр боюнча бардыгы сүйлөй баштады. 6 жашында кары болуптур, 6 жашында Куранды жатка бүтүрүптүр, дегенде апасы айткан, эгерде атасы бирөөдүн алмасын уруксасыз жебегенде 4 жашында кары болуп чыкмак. Атасынын уруксасы жеп койгондугу үчүн 2 жылга кечиктирди дейт. Ананы караң эже, ананы караң апа. Эми биз болбой калдык да. Жок, сиз болосуз. Үмүт үзбөң. Макулбу? Сиз дагы деле апасыз. Алла Таала сиздин даражаңызды ушунчалык көтөрүп койгон. Анчалык бир дагы дин көтөргөн эмес. Ислам дини гана апа, сиздердин даражаңыздарды ушунчалык көтөргөн. Не деди?
Al cennatu tahta aqdamil ummahat. Beyiş enelerдің таман астында dedi da. Beyişti tamanыңыздың астыға қойып қойды ғой. Мұндан өткен даража жоқ. Ешбір Құраннан таппайсыз, хадистен таппайсыз. Керек болса қырғыз адабиятыдан дағы таппайсыз. Бейіш атаңдың чоқысында, бейіш атаңдың башында, атаңды сыйла деген хадис таппайсыз. Андай жоқ да. Бирок пайғамбарымыз айтты, бейіш енелердің таман астында деді. Даражаңыз ушунчалык жогору турат. Ошондуктан канча илимдүүлөр, канча аалымдар, керек болса канча пайгамбарлар келген болса, ошолор бардыгы сизге окшогон энеден төрөлдү. Асмандан тап этип эле түшүп калган жок. Жерден былк этип эле чаңын сүтүп мына мен пайгамбар болуп келдим деген жок. Балким ошончо пайгамбарды энелер тарбиялады. Ошондон урматтуу эжем, урматтуу апам, урматтуу жеңем, карындашым, сиз үмүттү үзбөң. Макулбу? Үмүттү үзбөң. Толук жүрөктөн чечим чыгарып туруп намазды баштаң, ибадатты баштаңыз, өзүңүз динге кириңиз, урматтуу туган, Аллах хасанына жардам бере берет. Деп бир молда айтса, апа, машалла, угуп турудагын, болду, мен намазымды баштайм деп, намазын баштап, узун кийинип, жолук салынып, үйгө барып баштаса, күйөөсү зөөкүр экен, эркек, аны түшүнбөйт экен да. Ичет экен. Сен эмеле намаз окуп калдыңбы деп урат экен. Не жаштырып эле жолук салып алдың деп тебет экен. Көзүнү көгөртө коет, белини бекчейте коет. Ата-энеси келип, "Кой, жүр, бул менен жашаба, бул зөөкүр уруп өлтүрөт сени, алып кетейин" десе, ушунчалык жакшы келин экен да. Жок, кетпейм, Алла Таала мени сынап атат. Мен ушу менен жашайм. Же бул зөөкүр анын кадырыга жетпейт экен да. Ушундай урсам дагы кетпеди, мен менен жашайын деди, мен урматтап калайын дебейт экен да. Себеби бияқта жетишпейт. Андан 5 бетер урат, андан 5 бетер тебет. Кой десе мен жакшымын да, жаман болсам дауына кетет эле да, менде эркек таппайт бул дейт экен да. Ошентсе дагы эже намаз окуп, бузун кийинип, Аллахтан сурап, дуа кыла бериптир, дуа кыраптыр, жан бар жерде каза бар деп коебуз го, Бир күн баягы алкашка ажал жетип өлүптүр да. Өлүп калыптыр. Жаназа окулуп, апарып, көмүп койгон күндөн баштап, аялы күндө кабырына барып, өкүрүп ыйлап келет экен да. Адамдардын бардыгы таң калыптыр. Шу алкаш күйөөнү ушунчалык жакшы көрдү ба? Шу алкаш күйөөнү ушунчалык сүйөбү экен а? Муну эмнеси жактырды экен? Арадан 1 жыл өссө дагы токтотпойт экен да. Ахыры бирөө кызыгып сураптыр. Эже сурай берсем майли, капа болбойсузбу? Жок, неге капа болойн? Немес, бир аз ыңгайсыз да, майли бере бер. Күйөөңүздүн кайсыл жерини жакшы көрөт элеңиз, койчу ошону сүйлөбөчү. Түзүгү да сурай береби десе, сен дагы 1 жыл мурда өлгөндү сурайсың да. Анда эмне үчүн 1 жылдан бери барып өкүрүп ыйлап келесиз? Ошол жагы таң калыштуу болуп атат. Десе, аялы дагы бир үшкүрүп туруп, сурайт экенсиң деймин, майли айтайын. Мен молдолордон укканмын, имамдардан укканмын. Молдолор айткан, кимде ким өлгөн адамга өкүрүп ыйласа, өлгөн адам кыйналат деп укканмын. Ошого 1 жылдан бери барып өкүрүп ыйлап келейтам дейт экен да. Муну айтканымдын себеби, мен эркектерге азыр дагы айтам, өч ала турган убакыт дагы келет. Кыйнай турган учур дагы келет. Макулбу? Ошондон сиз ол баары оңолбойт да дебей, өзүңүз оңоло бериң. Майлиби? Ол түшүнбөйт да, сиз түшүнөсүз го, Ол эми ушундай да деп аны карай бербей, сиз бекем боло бериңиз, урматтуу тууган. Билесизби, Франция мамлекет, кафыр мамлекет. Аялдардын узун кийинип, жолук салынып калышына экеле кыз болгондо дагы студент кыз себепчи болгон да. Апа, батыр эне, мес экеле студент кыз себепчи болгон, Алар некен университетке жолук салып кирет, мугалими чыгарып коет, укугуну талап кылат. Акырында булардын иши сотко өтүп кетти да. Сотто айтты эки кыз, эгер биздин башыбызды алып койсоңор жолугубуз алынат, болбосо алынбайт деди. Акырында соттогондор кечирим сурап, эки кызга бирден машина берип, законго киргизип койду да, жолук салыш уруксат депчи.
Ошондон урматтуу эжелер, апалар, мына шунча адам болуп туруп, сиздер киргизе албасаңыздар, анда кандай болот? Ошондон үмүттүн бардыгы сиздерде. Азыр деле кеч эмес урматтууган, жан манетке кыргара келип калганда гана кеч болот. Азыр кеч эмес. Азыр өзүнүн убагы. Рамазан дагы келе жатат урматтууган. Ошого бардыгыбыз баштайбыз дагы, жолук салынабыз, узун кийинебиз, бири-бирибизге айтып, сабак алабыз, илимдүүлөрдү чакырабыз. Мына ушинтип сабак алып туруп, өзүбүз окугандын аракетин кылабыз. Качан ошондой кылсаңыз, анан балдарыңыз илимдүү чыгат. Балдарыңыз кары чыгат, балдарыңыз таква чыгат, балдарыңыз не кылат? Муфти болуп чыгат. Кайсыл эркек динде болсо, дин менен жашаса, аялы сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл аял динде болсо, күйөөсү, эркеги сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл эркек аял экөө тең динде жашай турган болсо, балдары сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл эркек аялдын балдары динде боло турган болсо, ата-эне сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл жерде барсаңыз кенен отурасыз. Кайсы жерде сүйлөсөңүз оозуңузду толтуруп сүйлөйсүз. Мен балам андай кылбайт, менин кызым сурап кеткен, айтып кеткен, 2 сааттан кийин келет, айтканыңыздай келет. Кандай бактылуулук. Бүгүн чындап эле канча жерге барып атабыз, канчалаган апалар инсульт, инфаркт болуп атат, кызынын кесепетинен, баласынын кесепетинен. Мына ошондуктан урматтуу апалар, сиздер үйдөгү медресе сиздерсиздер. Бирөө айтат, бирөө ууру, жеткен ууру. Колу туткак, ошо алдыңда отурганды деле уурдап кете берет. Мынан карап, кайта-кайта сурап турбасаң, кетип кала берет. Уурдап кете берет да. Анан уялбайт дагы эле. Өткөндө телефонду көтөрүп кетсиң го, жок алган жокмун. Апарып тигиге сатып берсиң го, ол мага чалды. Анан ошондон алдым дедиң го, сен кечирип койчу. Чөндөктө кетип калды деп кое берет да. Ошол айтат, менин ууру болушума апам себепчи дейт. Неге? Мектепте окуп жүргөн учурумда сабакка жөнөп, ручкам жок болуп калды эле. Апа, ручкам жок десем эле кыйкырып кетти де, сен деген дөдүр, бир ручканы эпте албайсың, палата тытып ташады дейт. Үйдөн шунчалык качыктым, апамдын бакырганы, урушканы кулагымда жаңырып турат. Азыр мектепке барсам, мугалим дагы ушинтип урушат. Ошондон бир ручка табыш керек. Каяктан? Эпте бир урдап болсо да алыш керек болду дейт. Урдабаган адамга кыйын экен да. Анан барып эпте бирөөдүн ручкасын титиреп, калчыдап жүрүп алып, повороттон өтүп кеткичем титиредим дейт. Өтүп туруп эле деп барып жазса, кашайгансып жукпайт экен да бул дагы. Эми экинчи ручканы урдаганга туура келди. Эптеп дагы бирөөнүн ручкасын урдап барып жаздым. Анан сабак бүткөндөн кийин мектептен келсе, апасы не болду деп сураган экен, унчукпай эле 2 ручканы көрсөтүп койдум дейт. Деп көрсөтсөм, болот экен го. Ошону жоготпой эми деди эле, бул сөз менин кулагыма майдай жакты дейт да. Болот экен го, урдай бер, мына мен турам дегендей эле болду. Ошентип барып тетрадь урдадым, китебин урдадым, мугалимдердин бөлмөсүгө кирдим, сумкаларына кол салдым. Бүткөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин кесибим ушул болуп калды дейт. Эми караңыз, бир эле апа өзү айтат, мектепте алтын медаль менен бүткөнмүн дейт. Чоң окуу жайларды өз күчүм менен, кызыл диплом менен бүткөнмүн. Бүтүп келип, сабакты мектепте бере баштадым. Бардык мугалимдер мени урматтайт, мени сыйлайт. Мына себеп бардык илимден бар экен да. Математика, биология, физика, бардыгыданчы. Бардык урматтап. Ошентип жүрсө, анан күйөөсүнө айтып коет. Мына зөкүр мени алып качып кетти дейт. Күйөөсүнө айтат. Алып качып кетип калды. Барганда отурбайм десем, жок, кайнанасы алдап коюптур. Иштетебиз, мугалим боло бересиң, сабак бере бересиң, отура бер, неме иштетебиз. Шарт түзүп беребиз дегенген, ишенип калыптыр. Не кылды дейт? Анан бир жыл иштет, бир жылда иштеп туруп, анан кийин боюна болуп, болду декретке чыгып кетти, ошону менен. Болду, үйдө калыптыр, бүгүндөн кийин иштебейсиң, мына үйдө олтурасың деп олтургузуп коюптур. Макул иштебей калдым, бирок балдарым чоңойду. Баласы чоңойгондон кийин мектепке жөнөтсө өлүп кетке барбайт экен да баласычы. Ыйлайт экен да. Өлөрүн күнүдөн барат дейт. Акча берсем барат, бербесең барбайт. Күндө ошол тема. Сабактагы окубайт. Мугалимдер айтат экен, эжеке балаңыз мындай болуп атат, эжеке балаңыз мындай болуп атат. Бардыгы тааныйт мугалимдин баласы деп, эч ким менен урушпайт дагы. Бирок баланын өзүнүн арагы да жок экен да.
жазып беріп ананы көчіріп қой десе көчіріп жазбайды екен да. Анан жайнамаз салып алып ыйладым дейді. Я Алла, мен алтын медал менен бүтсөм, қызыл диплом менен бүтсөм, не үшін менің балам мынтип окубайт? Ыйлап Аллахтан дуа кылып сурайым, балама кайра жазып берем, айтып берем, жоқ да. Акыры балдары дагы бирге олтурбай коюптур да, муну мен окуйм, бул баары окубайт деп. Акыркы партага өтүп кетти. Ыйлайым деп дуа кылып алсам, тапшырмаларын жазып берем, жоқ. Bir gün dağım melteyip plenге түшкөнгө окшоп келди дейт баласы мектептен. Не болду? Эч нерсе. Анан неге кабагың салык? Уручканы жоготуп койдум. Анан ошо. Уручканы жогосоң эмне менен жаздың анан? Жанымдагыда ручкасы бар экен, ошол менен жаздым. Ал өзүчү. Анда экөө экен, ошонун бирөөсүн алып жаздым. Анан кайтарып берип койдум. Не дедиң? Рахмат дедиңби? Жок. Ал не деди? Эч нерсе деген жок. Көрдүңбү балам? Карачы, ал өзү дагы жазат экен, запаста ручкасы бар экен, сага дагы берет экен, ал сооп дагы табат экен. Мен дагы азыр чуркап барып эки ручка алып келейин, сен бирөөсү менен жаз дагын, бирөөсүнө запаска салып кой. Кимге керек болсо берип, сен дагы сооп иштеп тур. Макулбу? Десем, балам бир аз жылмай атышты дейт. Макул дегенсипчи, урушпады дегендей. Чуркап барып эки ручканы алып келип бердим, балам эми кызыга баштады, бир аз болсо дагы. Апа мындай жазам, ооба, мынандай жазам, деп, ооба, ушундай жаздырып. Бир күн сүйүнүп келтирип аласыз. Апа, бирөөнүн ручкасы жок экен, мен ручкамды бердим, 6 саат мен ручкам менен жазды. Сооп болду, ооба да сооп болду. Көрдүңбү балам? Эмне деди анан? Эч нерсе жок, эч нерсе болбойт. Азыр мен дагы барып 4 ручка сатып келип берейин, запаста 5 ручкаң жүрсүн. Ким сураса бере бер. Таныбасам деле, ооба, таныбасаң деле бере бер. Кайра бербей койсочу, эч нерсе болбойт, ошол жазып бүткүчө сага сооп болот. Деп дагы 4 ручка алып келип бердим, запаста 5 ручкасы болду дейт. Анан көрүнгөнгө берип, мугалимдер дагы билип калды, ручкаң жок болсо ошого барсаң ручкасы болот депчи. Мугалимдер алып жазып калыптыр. Мына ошентип окуп кызыгып, 11-ди бүттү, азыр чоң фонддун директори болуп иштеп атат дейт. Кайрымдуулук фондунун директори болуп иштеп атат дейт. Муну неге айтып атам эже? Караң, бир эле ручканын себебинен апа баласыны ууру кылды, бир эле ручканын себебинен апа баласыны туура кылды. Мына сиздерде да канча бала бар, небере бар, урматтаган, ошолор туурулукка баштап туруп, эч ким акысын албай туруп, мектепке жакшы окута турган болсо, бул башка жерде дагы жакшы окуйт. Мектепте окубадыбы? Жок, башка жерде окуп кетиши мүмкүн эмес анан. Ошондуктан балдарыбызга мектепте окутуп, анан медресеге дагы жөнөтөйлү. Медресени. Адамдар менден сурап калат, мен азыр айттым го, Баткен Карабак айылдан болом. Адамдар сурап калат, ошо Баткенден илимдүүлөр көп чыгат, Баткенден илимдүүлөр көп чыгат дей берилди. Мен тамашачынга салыштырып, аралаштырып айттым. Бизден илимдүүлөр көп чыгат. Неге билесиңерби? Жок. Анткени бизде эң жакшы, мектепти жакшы окугандарды медресеге жөнөтөт. Ошондон алардан муфти болот, чоң илимдүүлөр чыгат. Ушу болбой калганда депутаттыкка, министрликке жөнөтөт. Баары сен алдап жейсиң деп. Ошон үчүн бизден депутаттар аз чыгат. Десем таң калышат да. Анткени мен медреседе 10 жыл директор болуп иштедим, азыр мугалим болуп иштеп атам. Көпчүлүк адамдар болбой калган баласын алып келет да. Ана ошо ептеп саңа окшош молдо болуп алсын дейт. Ептеп саңа окшош молдо болуп алсын дейт да. Бир жерден келе жатсам, апа бар экен, ала кет дедиле, макул шаарга кетем, алып алайын деп бекериле алып алдым. Ал учурда жашыраак болчумун чынында эле. Карап туруп, жаш туруп, сакал коюп алыпсың, молдосуңбу дейт. Бишкекте ошондой да. Ооба, молдомун десем, не иш кыласың дейт. Медреседе директор мен 130 окуучум бар, ошонун бардыгына сабак берип окутам десем, таң калат. 130 дейсиңби? Онун бардыгы молдо болуп алсам, не иш кылат дейт. О кантип бала багат, кантип тирилик кылат дейт. Айттым, апа, ушул убакка чейин арык молдо көрдүңүзбү? Десем, жок дейт. Боптур да. Боптур, ушул убакка чейин бир молдо ачкадан өлүктүр деп уктуңузбу? Десем, жок дейт. Артисттер айтмакчы, молдо менен артистти эл бакканга милдеттүү да, Бул урматтуу туган кулак эмне кылышлык, курсак тойгозуш максат эмес. Максат ата-энени урматтап, ата-энени сыйлап, өзүнүн ордуна коюш максат.
Аялды аялдай, эркекти эркектей, баланы баладай, кызды кыздай караш, эл менен кошуна менен мамиле кылышлык максат урматтуу турган. Ошондон балдарыбызды окутайлы, мектепте жакшы окусун, анан калган жерде дагы жакшы окуйт. Балдарыбызды берейли. Бул бала да, жүрөгү таптаза бала да. Бирөөнүн бир эле баласы бар экен. Кошунасынын 5 баласы бар экен. Эми ким кайка барып ойнойт? Бирөө бешөөгө барат да, бешөө эч качан бирөөгө келбейт да. Күндө эле тууруу эле жок, каякта кошунанын үйдө кирип кеткен ошо жака. Тууруу эле жок, ошо жактан чакырып келет, чай берет, ошо жактан чакырып келет, жуунтат, ошо жактан чакырып келет. Акыры эркек менен аял келиштире. Ке, балага оюнчуктарды алып берели. Сен айлыгыңды алып кел, мен дагы айлыгымды бүт оюнчукту алып береличи. Ошо жактан чыкпай койду го менен башы. Үйдө эле ойносын деп экөө тең айлыгын топтоп, бардык танка, машина, азыр оюнчуктар, ат, эшек бардыгы чыгып кетти да. Топ-соп бардыгын алып келип берип койсо деле танкасын көтөрүп ошо жака кирип кетет. Машинасын көтөрүп кайра эле ошо кошунанын үйгө кирип кетет. Акыры апасы отуруп, балам, сенде бар оюнчук, алары да жок. Мана бардыгы сенде бар, үйдө эле ойной бергин, ошо жака кирем. Балам, сен түшүнсөң жаман көрөт ол. Сен кирген сен алардын ачуусу келет, жок жаман көрбөйт. Мен киргенде эле апасы айтат, кел балам, шу бизге сен эле жетишпей аттың эле деп айтат. Мени жаман көрбөйт дейт экен да. Караңчы баланын жүрөгүнүн тазалыгын, кандай таза да. Мени жаман көрбөйт, ар киргенде эле кел, шу бизге сен эле жетишпей аттың эле деп айтат. Деп кирип кете берет экен да, урматтуу турган. Ошондон апалар, эжелер, бул балдарыңыз жүрөгү таптаза. Эч кимге кири жок. Ушул учурдан окутуп, ушул учурдан эне ким, ата ким, аны кандай урматташ керек, аны кандай сыйлаш керек, азыртан окутуп койсок, урматтуу турган, эртең чоңойгондо толук пайдасы тиет. Азыр биздин устаздар айтып атат, динсиздер биздин жаш балдарыбызды алып койду садикке. Балаңды бер, сен иштей бер деп садикке алып койду. Садиктен не берип атат, не чоңойтуп атат, не тарбиялат билген жокпуз. Алар садиктен өсүп чоңойгондон кийин ата энесини өзү эле карыялар үйгө берип койду дейт. Мана аны караңыз, ата энесин өзү эле карыялар үйгө берип койду. Кыргыздын карыган апасы карыялар үйдө калат деп кимдин ойга келди эле? Кыргыздын аксакалы карыялар үйүндө жан багат деп кимдин ойга келди эле? Биз жаш мезгилибизде угат элек, орустар ушинтип карыганда карыялар үйгө апарып таштап койсо, койчу, жөн эле сүйлөй бересиңби дейт элек да. Акылыбызга сиңбейт эле. Анткени биздин ата-энелерибиз бардыгы кыргыз үйдүн ичинде эле жашап келген. Кыргыз үйдүн ичинде эле жашап келген. Энеси, баласы, келини, макул, жаны бар, эшеги, сыйыры бардыгы эле. Улуу сөздө уят жок дейт го, сыйыры сыйы берсе тос деп күл менен тосуп коюп эле жашап келген. Бүгүнкү күнү эми кабат үйгө батпай калдыбы? Бүгүнкү күнү 5 кабат, 3 кабат үйгө, бөлмө үйгө биздин апаларыбыз батпай калдыбы? Апаң сени өстүрүп чоңойгондон кийин жакпай калдыбы? Эмне үчүн кыргыздын атасы, кыргыздын аксакалы энеси карыялар үйдө отуруш керек? Биз менет кылбагандыгыбыз үчүн. Ошондон урматтуу эжелер, апалар, баарыбыз карысы бардын ырысы бар. Аксакал аталардын, аксакал энелерибиздин батасы, дуалары кабыл болот. Байпайып төрдө отуруп дуасын берип отурса, бизге ошол өзү жетиштүү болот. Мына ошондон баарыбыз балдарыбызды, кыздарыбызды окуп, өзүбүз дагы бекем болойлу. Бири-бирибизге жардам берели. Элибизде сөз бар. Айыл башка, тилек бир, бармак башка, билек бир. Айылыбыз башка болсун, бирок тилегибиз бир болсун. Бармак башка болсун, бирок билегибиз бир боло турган болсо, сөз кыла алабыз. Тил катпайт, апа, тил катпайт. Эми мен тилим катты да жаштар силер окугула дебең. Тил катпайт. Эгер чындап эле тил катса, жаныңыздагы келиниңизди каргагандан катып калыш керек да. Элегиң отурайын деп айта албай калышыңыз керек да. Тилим катып калыптыр да деп келиниңизди каргай албай калышыңыз керек да. Азыр каргаса, бүт бардыгын айтып чыгасыз го. Анан эми дуа жаттагандан тилиңиз катып калабы? Эми Куран окугандан тилиңиз катып калабы? Жок, тилиңиз катпайт. Макулбу? Өзүңүз көп кайталап айта бере турган болсоңуз, ар бирөөсү зикири болот. Ар бирөөсү Аллахты эстөө болот. Ар бирөөсү не болот экен? Куран болот, ибадат болот.
Ошондон убакыттарыбызды текке кетирбестен Куран окуйлу, жаттайлы, балдарыбызды медресеге берейли, молдого берейли. Мына бизди тапшырганда, энебиз молдого тапшырган. Мына эти сиздики, сөөгү биздики деп тапшырган да. Оны мурда түшүнгөн эмес элек. Көрсө мына этини как кылып саласыңбы, кыскасы өлтүрүп саласыңбы, өлгөндөн кийин сөөгүнү бизге берсең болду деген сөз экен да. Мына эти сиздики, сөөгү биздики дегеничи. Өлсө дагы бары окушун жактан окуп чыксын деген сөз экен да. Азы бизге алып келет, эти дагы өзүмдүкү, сөөгү дагы өзүмдүкү, кыскасы сага окшош молду болсун дейт да. О кантип болот ол? Ол кантип болот, Ошондуктан бардыгыбыз балдарыбызды, кыздарыбызды өзүбүз тапшырайлы дагы, энелер өзүбүз бекем болойлу. Уюмдуусуздар го, сиз эле бат эле бир нерсени уюштура бересиздер го. Мына ошо динди уюштура бериң, ошентип эле сабак алып бир жерден уюштуруп, машалла илимди таап келип туруп, ошондон сабак алып жарышыңыздар. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фальятанафасил мутанафисун." Мына динде жарыша турган болобуз, жарышсын дейт. Эртең Ноорузда концерт коюп жарышасыздар, Башка бирде майрам кылып жарышасыздар, көчөмө-көчө сүмөлөк кылып жарышасыздар. Мына динде жарышыңыз, урматтуу тууган. Чыныгы жарыша турган жер маньякта турат. Мен кирем, мен кылам, мен дүйнө жүзүнө сабак берем дең, ааламга кеткен жол каяктан башталат? Боп турду, мына ушул жерден чыксын бардыгы. Бардык чоңдор, бардык илимдүүлөр айылдан эле чыкканбыз бардыгыбыз. Ошондуктан биздин айыл кичине да, биздин айылда жок да деп жүрөсөңүз качан чоңойот? Качан бар болот, урматтуу тууган? Мына ушул жерде отургандар, сиздер аракет кылсаңыздар, өзүңүздөрдөн чыгып кала турган болсо, любой жерде мактанып жүрөсүздөр да. Мактана турган нерсе. Азыр теледордон чыгып калсаң, Баткенден болот экен, биздин бала дейсиз го. Бозардыдан болуп калса жаманбы ошол, Кара Токойдон чыгып кала турган болсо жаманбы, кимге тешип чыгат? Бардыгыбызга жакшы. Аны үчүн бардыгыбыз башты бириктирип, кошуналарга жакшы мамиле кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кошунага жакшы мамиле кылгыла. Жабраил периште пайгамбарыбызга насаат берип атат: кошунаңа жакшы мамиле кыл, кошунаңа жакшы мамиле кыл, кошунаңа жакшы мамиле кыл. Ойлоп калды, бул мага мураскор болот го деп ойлоп калдым дейт. Ошондон бардыгыбыз кошуналарга жакшы мамиле кылабыз. Я Рабби, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда бир адам келди, Алланын элчиси, мен кошунама канчалык жакшылык кылсам дагы мага жамандык кылып атат. Дедиле, пайгамбарыбыз айтты: көрпө төшөгүңдү эшикке алып чыгып жайып сал деди. Арабтардын адаты ушундай экен да, көрпө төшөгүңдү эшикке алып чачып ташта деди. Көчөдөгү адамдар келип сурасы, бул кошунасы жамандык кылып атыр, кошунасыңа каргыш болсун, кошунаңа лаанат болсун деп айта берди. Ошентип эшикке чыгып таштады, анан арызданган кишинин кошунасы пайгамбарга келди. Алланын элчиси, анан жөндөп коюңчу, таза көрпө төшөгүнү эшикке алып чыгып чачып таштады. Бүт адамдар мага каргыш айтып атат деди да. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: Аллахтан мурда биринчи адамдар сага каргыш айтып атат. Ошол учурда акылыңа кел дагы, кошунаңа жакшы мамиле кыл. Эртең күнү Алла Таала каргыштаганда ордуңдан турбай каласың. Ошон үчүн бардыгыбыз кошуналар менен эмне кылабыз? Жакшы мамиле кылабыз, кечирим сурайбыз, урматтуу тууган. Айылда билесиң да, 19 сиз жакка өтүп кетет, тутуп ташайт, бергин эчкиси сиз жакка өтүп кетет, ураз. Ошентип эле анан эмне болуп кетет? Шайтан аралап туруп, ошондой болуп кетет. Ал эч нерсе эмес. Эми бардыгыбыз кошуналардан кечирим сурайбыз дагы, бири-бириге жакшылык кылабыз. Көрө албастык. Бул асманда эң биринчи шайтандан башталган. Жерде эң биринчи Кабилден башталган. Кабил, Адам алейхисаламдын баласы. Кабил Хабилди өлтүрүп койду, көрө албастык кылып. Шайтан Аллах Таала Адам атабызды жаратып туруп, бардык периштелерге сежде кылгыла деди. Шайтан көрө алган жок. Эмнеге кылышыбыз керек? Муну топурактан жараттың го. Мана мен оттон жаралган, мага эмне кылбайт деп текебер болду. Адам алейхисаламды көрө албастык кылды. Асмандан шайтандан башталды. Жерде Кабилден башталды. Ошондон көрө албастык деген нерсени жок кылабыз. Аны машина алыптыр, үй салыптыр, килем алыптыр, холодильник алыптыр, аны алыптыр, муну алыптыр. Кут болсун. Сүйүнүң, өзүңүз алгандай сүйүнүң. Сенде холодильник болсо, менде дагы болот. Сенде болсо, мен сага салып турам, муздап турат. Кут болсун. Анда болсо, анан бизде болот да. Каяктан алдың? Урдап келген жоксуң да? Булар жөн албайт булар. Ишенич жок буларга. Деуле ар нерсени сүйлөй бербей.
не кылам? Кут болсын, сүйүнө бериңиз. Анда болса бизде дагы болот. Ал көйнөк кийген болса не болуп тур урматтуу тууган? Болсын деп дуа кылсаңыз, Алла Таала периштелер не кылат? Амин амин дейт, сенде дагы болсын дейт. Өзүдөн өзү каяктан келгенин билбей кыласыз. Көр албастык бул баягы устара чачты кырганда чачын кырат го, эркектердин чачын алганда таз баш болуп калат, лысый баш. Көр албастык сиздин сооңузду ушундай кырып салат да. Эч нерсени таппай каласыз. Ошондуктан болуп аткан болсо өзүңүзгө өзүңүз не кылыңыз, сүйлөңүз, өзүңүздү өзүңүз жемелеңиз. Кошуна, машала тууган урак эч кимди душман тутуп албаң. Ал сиздин душманыңыз эмес. Сиздин душманыңыз шайтан. Сиздин душманыңыз нафси. Бирөөсүн кошуналардын бирөөсүндө жакын дос дагы тутуп албаң. Экөөбүздө болот, анан наракка тутуп кой деп наргын тутуп бербей, жакын дос дагы тутуп албаң. Бирөөнү жакын дос тутуп алдыңызбы, ушуна ыраазы кыла албай эле дүйнөдөн өтүп кетесиз. Бирөөнү душман тутуп алдыңызбы, болду, намазда турам, уруша бересиз. Азыр чыксам мойнуңузду анан түлө айтып берем, мин түлө айтам деп элечи. Намаз окуп атасыңбы же ону менен урушуп атасыңбы билбей каласыз. Ошондуктан бардыгыбыз куну ибадаллахи ихванан, силер Алла Тааланын бир тууган пенделери эле болгула деди. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Бирөөбүз алдын келдик, бирөөбүз кийин келдик, бирөөбүздө бир аз бар, бирөөбүздө жок. Канча дагы шүгүрчүлүк кылайлы. Жок мезгилде мына апалар өткөрдү. Азыр жок эмес, азыр ток мезгил азыр. Азыр адамдар ачкалыктан өлгөн жок, семиздиктен өлүп атат да. Семиздиктен өлүп атат, урматтуу. Диета кармай берип, диетичный тамак таппай жүрөт азыр адамдар. Кайсы тамак бар экен, арыктата турган депчи. Азыр шүгүрчүлүк заман. Эми бардыгыбыз бири-бирибизге жакшы мамиле кылабыз дагы, бардыгыбыз намаздарыбызды баштайбыз, жаман адаттарды таштайбыз. Иншалла мен ушул сөздөрдөн башкаларды эркектерге тийишүүнү кечинде эркектерге айтам. Сиз да уктуңуз, ал да укту. Эми ортого коюп алып туруп, чечим чыгарыңыздар дагы, ишти баштаңыздар. Дин менен жашаган өткөндө бирөө айтты, ушунчалык мага таасир берди, кайсы жерге барсам айтып атам. Бирөө эки уул бир кызы бар экен. Машалла, атасы дагы намаз окуйт, апасы дагы, балдары дагы намаз окуйт. Эми досу бар экен, намаз окубайт экен. Бир күн чалып калды. "Аля, дос кандай? Жакшыбы? Каяктасың? Үйдө? Аяш каякта? Аяшың башыңа барасыңбы?" "Жок, тамак кылып турсун, азыр мен барам." Бопту дос, келе бер." Чакырып коюп туруп, анан аялы балдарын топтоп, "Айшатаң келе атат, эмне кылабыз?" Аял айтты, "Эмне кылаттык? Мен дават бермек белем Аяшка. Кайсы тамакты жакшы көрөт? Ошону айт, мен тамак кылып турайын. Ушул тамакты жакшы көрөт. Болду, мен ошол тамакты кылайын." Тамак кылып тур, чоң баласынан сурап тур. "Булым эмне кылабыз? Айшатаң келе атат, ал намаз окубайт. Кандай кылайлы?" Десе, уулу дагы ойлонуп туруп, караңчы оюну, фикирини. "Айшатам намаз окуйбы? Келип көйлө отурабы? Билбейм, тамак кыл" деди, "Көйлө отурса керек." "Неге?" "Анда мен мана жай намазды Айшатама белек кылайын. Кымбат жай намаз бар экен, Айшата мана ал жай намаз сизге намаз окуп жүрүң деп айтайын. Балким ошону менен окуп калат." "Ой, азамат, ооба ошондой." Экинчи баласынан сурап тур, "Балам, сен эмне кыласың? Кандай кылайлы? Сен оюң кандай?" Десе, баласы ойлонуп туруп, "Айшатам келсе, намаздын убакытыга чейин отурса, асырга чейин, мен абдестиге суу даярдап келейин. Айшата, манеке, суу даяр, тарат алып келиң, намаз окуй деп айтайын. Эгер билбесе, өзүм үйрөтүп коеюн. Сонун, ошентип бер, суу даярла." "Кызым, сен эмне дейсиң?" десе, кызы дагы фикир манда, ойлонуп туруп, "Айшатам намаз окубайбы?" "Билеби?" "Билбейм, onu кичинесинде бирок окуп жүргөн, азыр окубай койду." "Сууду мен даярдап келсем жакшы болмок. Бирок аны агам айтып койду, байкем айтып койду, акам айтты, акам өзү кылса керек. Мен өзүмчө фикир, ой кылышым керек, мен таптым. Айшатам келсе, патинкесини таза кылып кремдеп коеюн" дептир. Сонун болду, болду. Ушундай кылабыз деп бардыгы чечилди. Эми зөөкөр келет, эч нерсе менен иши жок. Арбаң-дарбаң болуп элечи. Келди, "Ассаламу алейкум, кандай, жакшыбы, тамагың пиштиби, даярдайсыз" деди. Майли. Келди, отуруп сөздөн сөз чыккандан кийин Аяш уулу келип турчаң, "Айшата, мына сизге. Эмне бул? Жай намаз окуп жүрүң." Неме? Ал деп жибериптир досучу. "Жөнүнө койбойсуңбу?" деди. "Жок, ал булуңбу?" деди. "Намаз окуйсуң десе." "Майли. Өмүрлүү бол балам, өмүрлүү бол." Деп эле кып-кызыл болуп кетти да, намаз окуйт да. Анан эч нерсе менен иши жок. Отуруп, анан сөздөн сөз уланып, асыр убакыты болуп калган экен, экинчи уулу келип тур, "Айшата, мына. Эмне? Суу тарат алып келиң, асыр окуйбуз."
Досunu қарайткенде сен айттың бе дегендей қылыпчы. Бар, таратап кел. Билбесең айтсаң, аяшудың үйретесің. Неге билбеткен білем, біз деле оқу эле жүргөнбүз де. Деуле чыгып эле патенкесин таппай калыптыр да. Ал кандай патенке издеген? Чаң, баткакты издеген да, лайдычы. Кызы, аяш кызы, мына Айшата деп чатки, жалтылдатып коюптур да. Кийип алып, төөлөткө барып өле ыйладым дейт. Жер жарылып кетпеди, же мен кирип кетпедим депчи. Менин балдарым, менин кыздарым кылбаганды ушулар кылыптыр, же муну билсем патенкемди сал арчып келбейинби дейт да. Ошондон бери уялганда эле намаз окуп жүрөм дейт. Кансе дагы караңчы, бир үй биле, экинчи бир үй биленин намаз окушуна толук себепчи болду да. Азаматта канча адамдар олтурабыз, Подружка келетат, ортак келетат, кошуна келетат дегенде эле кайсы көйнөктү мактанам, кайсы гилемди көрсөтөм деп эле ар жакка кыйнала бербей, мына китепти көрсөтөйүн, мына китепти берейин, мынантип намаз окуйун, экөөбүз жаныма тур деп намазды үйрөтүп коеюн десеңиз, кандай сонун болот, урматтуу тууган. Ошенте алабызбы? Ошентебиз. Неге болбой турмат тууган? Баардыгы ошентет. Анан не кылабыз, урматтуу тууган? Шайтанды бүтүндөй душман тутабыз. Мен тамашалап адамдар аркадагылар уктап калбасын деп бүтүндөй айтам да, эркектерге дагы айтам, баардыгы тамашалап айтам. Бир адам олтуруп алып эле ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах ышкырып коет, анан ла илаха илля деп айтат. Кайра эле ышкырат, ла илаха илля. Жарым саат болсо да ошондо отуруп бериптир да. Ахырда бирөө келип сураптыр, "Не кылып атасың?" десе, "Шайтанды кыйнап атам" дейт экен да. Дем шайтан келет, ла илаха илля патырап качат. Тетека жеткенден кайтып дем, кайра келет, ла илаха патырап качат. Жарым сааттан бери өлө кыйнадым дейт экен да. Чынында эле урматтуу апалар, урматтуу карындаштар, ушул убакка чейин ата-энебизди кыйнадык, ушул убакка чейин кошунаны кыйнадык, ушул убакка чейин бир тууганыбызды кыйнадык, күйөөбүздү кыйнадык, эркектер аялдарды кыйнады. Келиңиздер эми жалпы топтору дагы шайтанды дагы кыйнап үйрөнөйлү эми, кандай дейсиздер? Кыйнайлыбы шайтанды дагы? Же эркелетип эле жүрө берейлиби? Шайтан мойнума минип алып, анан намаз эле окуйн дейм, шайтаным семирип кетип, деп эле ошону эркелете бересизби? Ол душман, оны эркелетпең, О семирбесин, ол арык болуп өлейин деп калсын ол. Сизди көргөндө ол көчөнү айланып калсын олчу. Ана өлө жаман катын депчи. Оны неге эркелетесиз оны? Оны неге мойнуңузга мингизип аласыз? Мойнуңузга небереңизди мингизиң, балдарыңызды мингизиң. Небере деген сөз эсиме келип кетти. Кыргыздын сөзү да неберем деген, Балаң, балаңдын баласын небере дейбиз го. Бул не деген сөз? Эмне берем деген сөз да. Барсаң, чоң апа деп эле чыгып калды, не берем? Эми чөнтөгүн чукулайсың да. Не берем? Түшүндүңүзбү? Тойго бардыңыз, эми шоколад саласыз. Не береме берейин деп, Тойго бардыңыз, эми көшүңүздү өзүңүз жебейсиз, чөнтөккө саласыз. Чыкканда не берем дейсиз да, чыгыш менен келип балаңызды өзүңүз коррупцияга үйрөтүп атасыз да. Көргөзбөй же, ана ыйлайт, жашырып же депчи. Эртең ол чоңойгондон кийин сизге дагы көрсөтпөй жеп калат да болчу. Чоң эме ыйлайт, жашырып жейин деп. Ошого не беребиз? Энди китеп беребиз, энди таалим беребиз, энди иман беребиз, эми адеп беребиз, эми жакшы баяндарды беребиз. Бере турган нерсени таптыңызбы? Ушуларды бериң эми. Каяктан келдиңиз десе, паланчы үй бүлөсү менен намаз окуйт экен, сонун экен, кел сен дагы намаз оку деген. Пайгамбарыбыз айтты, 7 жашында силер намазды үйрөткүлө. 10 жашка келгенде намаз окубаса ургула. 12 жашка келгенден кийин окубаса, эми эч нерсе кыла албайсың. Эми урсаң кайра сени урат бул дейт. Эми оягыдан не кылды? Тартиптен чыгып кетет. Ошондон эми жумшак сүйлөп, азырга өтө назик болуп кетти. Бизди апаларыбыз уруп эле чоңойткон, Уруп эле калтак жеп эле чоңойду, урматтуу тууган. О калтак жеш майлы. Бир жерге барып, бир жериң кесилип келсин, өлдүң да, дагы калтак жейсиң да. Аттайын деп жыгылып, колуң бир жериң кесип келсе, көрүп, "Элиң отурайын, каякта жүрдүң?" Баспай деп дагы бир та чапатат. Айта албайт болчусуң да, Ошондон оякта кесилген нерсени кум менен эле толтуруп, майт кесилди, тупурак менен эптеп ошол жерди
не кылам, канны толтуруп анан келет элек. Эми азыр ушунчалык назик болуп кетти. Андыктан бардыгыбыз не кылабыз? Алардын дагы талабына кароо менен биргеликте таалим беребиз, илим беребиз. Макулбу? Эми караң, мына менде суум бар. Сиздерде жок. Менде суум бар. Бирок бир эле стакан да. Азыр бир көтөрсөм суунсундугум канбайт. Бирок мактанып атам да, менде суум бар деп. Азыр асыр болуп калды, таараталың десе тааратка жетеби? Жетпейт. Жуунуп алайын десем жуунганга жетеби? Такыр жетпейт. Бирок бар да, бар, мактанып атам. Муну неге айтып атам? Азыр бардыгыбыздын ыйманыбыз ушунчалык эле да. Мына отурганда да бардыгыбызда ыйманыбыз бар. Келбегендерде дагы бар. Ыймансыз деп эч ким айта албайт. Бирок ыйманыбыз ушунчалык эле да. Мына тааратка жетпегенде сиздин дагы ыйманыңыз таараталганга жетпейт. Кой, анан баштайынчы, кийинем окуйм да. Азыр жашмын дейсиз. Узун кийингенге жетпейт, жолук салынганга жетпейт, урматтуу тууган. Ошон үчүн жок дегенде бардыгыбызда бир чака ыйман боло турган болсо, башкага болбосо дагы өзүбүзгө жете турган болсо, андан кийин алыбыз тынч болот, айылыбыз берекелүү болот, ортобузда ынтымак болот, достук болот, тынчтык болот, тапкан нерсеңиз тапкандай берекелүү, каалагандай жете турган болот. Ошондон урматтуу эжелер, апалар, жеңгелер, машалла